Бүгүн Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясы болуп өттү. Анда күн тартибине бир топ маселелер каралды. Депутаттар алгач ар түрдүү маселелерди көтөрүүгө түштү. Анын катарында муниципалдык эвакуатор кызматынын иши, анын укуктук жагдайын алып чыгышты. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик органдын укук милдеттери муниципалдык мекеменин кайталанбаш керек. Бир эле машинени, ошол эле машинени мэриянын алдында муниципалдык мекеме жүктөп кетип атабы, же болбосо ГАИ кызматы жүктөп кетип атабы, ал каерге токтолуп атат, ал штрафтын, айып пулдун ким бекитип берген, жарандар жүктөп кеткен автоунаасы үчүн каяка акча төлөйт, ал кандай бюджетке түшөт, ушунун баары түшүнүксүз болду. Мен ушул маселенин укуктук жагына карап берүү жагын Жанар Кубанычбековичке дагы шаардык кеңештердин депутатына жана тиешелүү мамлекеттик кызматына тактоо ретинде сунуш бердим. Ош шаардык кеңешинин депутаты Гүлназ Исаева болсо шаардын Бекмамат Усмонов көчөсүндө эгилген көчөттөр боюнча тиешелүү жетекчилерден көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын ишин сурады. Карап келгенде жашылдандыруу боюнча канча лаган дарактар, кымбат баалуу клендор, арчалар эгилди, ошолордун ичи көктөндүрүлбөй калгандыгына мен ушундай күбө болуп бүгүн ошол маселени көтөрүп чыктым. Осмонов көчөсүндө эң жакшы ушу клен деген дарактар алып келинген. Ошо бир арасында ошо жолду карап келсеңер өзүңөр деле бир 5-6 эле дарак калган да, башкалары жок, өнбөй калган. Ошон үчүн эле шаардын ичинде карап чыксаңар көп өнбөй калганда ошол бизди өкүндүрүп келет. Депутаттар аны менен катар шаардагы социалдык тармактардагы инфратүзүү маселелерине көңүл буруунун зарылдыгы тууралуу маселени айтып чыгышты. Өзүңүздөр билесиздер, бизде азыр ушул шаарда бир нече билим берүү мекемелери бар, мектептер бар. Бирок алардын кээ ушул шаардын борборунда жайгашкандары дагы ушул борбордук канализацияга туташтырылган эмес. Ошондуктан ушул маселени чечип берүү боюнча дагы маселелерди көтөрдүм. Себеби дегенде азыр бюджет кабыл алынып жатат. Ошол бюджетте ушундай борбордогу ошол мүмкүнчүлүк бар мектептердин бардыгын ушул борбордук канализацияга туташтыруу боюнча 2026-жылга Ош шаарынын жергиликтүү бюджетин бекитүү жана 2027-2028 жылдарга пландык мезгили жөнүндө маселе каралып, калаанын бюджети талкууланды. Бүгүн шаарыбыздын 2026-жылга бюджетине карап атабыз. Жалпы суммасы киреше бөлүгү дагы, чыгыша бөлүгү 5 миллиард 205 миллион сомго пландалып атат. Өзүңүздөр айткандай, чыгаша бөлүгүндө жана бизде коомдук угууда, талкууда жарандарыбыз менен чогуу өткөргөнбүз. Ал жерде алардын берген сунуштары, суроолору боюнча аларды дагы эсепке алуу менен карап атабыз. Өткөн жылга салыштырмалуу өсүү 152% деп атабыз. 1 миллиард 708 миллион сомго көп пландап атабыз. Буюрса, ушуну аткаруунун үстүндө иштешибиз керек. Андан соң Ош шаарынын 2025-жылга жана 2026-2027 жылдардын пландык мезгилине жергиликтүү бюджетине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, муниципалдык мүлктү бошотуу, Ош шамы ГЭСинин тарифин бекитүү, Ош шаарындагы айрым географиялык объектилердин аталыштары, мамлекеттик менчиктеги айрым мүлктөрдү Ош шаарынын муниципалдык менчигине кабыл алууга макулдук берүү жөнүндө маселелер каралды. Гүлжан Ажыматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.